Саламатсыңарбы балдар? Мен Жайчыбек кызы Асел. Бүгүнкү тарбиялык саатыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ата-энеңди сыйласаң, өз балаңан сый көрөсүң. Сабагыбыздын максаты силер ата-энени сыйлоого, урматтоого үйрөнөсүңөр. Ал эми азыр болсо, менин апам же атам деген сөз менен башталган мактоо сөздөрүн айткыла. Бирок бир гана сүйлөм менен. Баары түшүнүктүүбү? Анда кеттик. Менин апам же атам деген сөз менен мактоо сөздөрүн айткыла. Силерге туура 5 мүнөт убакыт берем. Анда эмесе баштадык. Ой. Ертең менен тамак ичкен эмес турбайсыңбы? Болбойт да ушу. Пейиштин төрү энелердин таманынын астында. Майрамыбызда Ата-эне балдар үчүн эң зарыл мээрим булагы. Эне мээримдүүлүк өлкөсү, үй-бүлөнүн бакыты, бейбилдиктин жана шаттыктын тийип турган күнү. Бүлөсү үчүн бүкүйүп бышкан боорукер камкор жан. Биздин жарык дүйнөгө келишибизге ата-энелерибиз себепкер болгон. Жана алар биз үчүн эң зарыл, эң улуу жана кадырлуу адамдар. 9 ай бою курсагында, бир нече жыл кучагында, андан соң өмүр бою жүрөгүндө көтөрүп жүргөн ардактуу энелерге тең келе турган зат, аларга тең аталык сүйүүгө, сыйга татыктуу эч бир жан жаратылбаптыр. Акылга салып таразалап көрсөк, кичинекей алсыз балдар төрөлүп, чоңоюп, таалим-тарбия алууда ата-эненин жардамына муктаж болушат. Ата-эне болсо, аларга тарбия берип жана бактылуу кылып чоңойтуп, өстүрүү үчүн, каалаган нерсесин алып берүү үчүн канчалаган азап, кыйынчылыктарды көрөт. Күнүмдүк эле кийим-кече, тамак-аштар үчүн кечине келип, балдарына кубаныч тартуулаш үчүн кечке эмгектенип кыйналышат. Ал эми ата болсо, жаны тынбай иштеп акча таап, балдарым деп жаны кыйналып иштейт. Ата-энелер чындыгында сүйүүгө, жогорку урмат сыйга татыктуу. Аларды өмүр бою башыбызга көтөрүп жүрсөк да аздык кылат. Өзлөрү жебегенди жедирип, өзлөрү кийбегенди балдарына кийдирип, балдарыбыз элден калбасын деп эч нерсесин аябай окутуп, чокутуп, жайлуу жашасын үчүн каражанын кар чуруп эмгек кылышат. Ата-эне баласы үчүн бардыгына даяр болуп, кандай кыйын акыбал болсо да баарын көтөрөт. Күндүз чарчап чалыгып, түнкүсүн уйкусунан азат. Ушундай азап кыйынчылыктардан кийин убакыт өтүп, күндөрдүн бир күнү бала чоңоюп, акылдуу, күчтүү болот. Ата-эне болсо карып күч-кубаттан таят. Мына ошондо жардамга муктаж болуп калат. Ошондой учурда ата-энеге жардам берүү, тамак-аштан, кийим-кечеден көмөк көрсөтүү биздин милдет болот. Канчалык баласы ата-энесинин чын жүрөгүнөн кызмат кылып, муктаждыктарын аткарып турса, ошончолук эне ата да көңүлдөрү көтөрүңкү болуп, кубанычтуу өмүр сүрүшөт. Эненин ак сүтүн ополтоодой мээнетин актоо керек. Ата-энелерге жада калса, уф деп да айтпагыла. Жана аларга үнүңөрдү бийик көтөрүп сүйлөбөгүлө. Анткени алардын жүрөгүнө оор болот. Албетте, ата-эне ырысыбыз, бакытыбыз. Жана эсиңерде болсун, силер ата-энеңерге кандай мамиле кылсаңар, силердин балдарыңар да силерге ошондой мамиле жасашат.
Geldin de. Geldim. Gel balam. Nane götür şu koç. Kur'an'ın 29. surasının 57. ayetinde bunday deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâiqatul mevti thumma ileyna turcaun. Geldin mi? Allah. Sırtta kapana cardan versen bana. Onda bu yerde cardan bir albay. Oğurup jatan. Силердин ата-энеге камкор мамилеңердин эрежеси. Ата-энеңер жумуш кылып жатканда эч качан бекер отурбагыла. Силер да кол кабыш кылып жардам бергиле. Чыныгы уул, чыныгы кыз ата-энесине кам көрөт. Чоңдордун ортосуна түшпө, ороңдобо. Ал же бул нерсем жок деп эч качан нааразы болбо. Апаңардын өзүнө ыраа көрбөгөн нерсени силерге ыйгараарына жол бербегиле. Чоңдор болбойт деген нерсени эч качан жасаба. Алар көрүп турса да, көрбөсө дагы. Каякта гана болбо, ата-энеңдин же чоңдордун уруксааты, кеңешисиз эч кайда барба. Ата-энеңдин эмгегин баалай бил жана ар дайым жардам бер. Улууларды чакырмайын, дастурконго олтурба жана оозанып кол сунба. Мынакей бул 9 эрежени силер кадимкидей ак баракка сулуу кылып, кооздоп, жакшынакай жазып, өзүңөргө көрүнүктүү жерге илип алгыла үйгө. Силерге бүгүн бере турган тапшырмам ушул жана бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча кыскача дил баян жазасыңар. Шуну менен бүгүнкү биздин сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.